Ош областы билим берүүнүн сапаты боюнча өлкөдө акыркы орунда турат. Өлкө аймагында билим берүү көрсөткүчү 9-орунда тургандыгын айтып, эми мектеп директорлоруна жана мугалимдерге талаптар катуу коюлат. Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдиновдун райондук билим берүү башкармагынын башчылары менен өткөн жолугушуусунда облустагы билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси каралды. Анда маалым болгондой, мектеп окуучуларын жалпы республикалык тест менен иштөөсүндө кыйынчылыктар жаралып келүүдө. Алдыда 5-апрелден тарта баштала турган тестке мектеп окуучуларын даярдоо тапшырмалары берилди. Ош облусу боюнча жалпы 528 мектеп жана 179 мектепке чейинки даярдоо мекемелери бар. Аларда 20 миңге жакын мугалим эмгектенет. Кандай кылганда биз жардам бере алабыз деген суроолорду бердик эле. Ал кишилер бизге айтып, ошол азыртадан даяргечилик көрүш керек, азыр жанагы контролдук тесттерди өткөзүш керек дегенди ошо өткөздүк эле. Результаттар кайра начар чыкты. Ошондуктан биз тапшырманы берип, азыр окуу процесси дагы аз убакыт калды. Мына бир чейрек окуу калды. Өтө аз убакыт. Ошого болсо дагы азыр кайрадан тапшырманы берип, биз кайра колго алгыла деген тапшырманы бердик. Кудай буюрса, ушул жалпы тестирлөөрүнүн результаты дагы көрсөтөт деген ойдобуз. Ошол эле мезгилде мен ар бир районго алтын сертификат алыш боюнча тапшырмаларды бердим. Ошондой эле ар бир мектептен жок дегенде бирден окуучу алтын тамга аттестатын алыш үчүн андай тапшырмаларды берилди. Эгерде ошол биздин берген тапшырмалар аткарылбай турган болсо, биз сөзсүз түрдө аларга чара колдонобуз деген ойду айтым келет. Анан эми биз көрүп атасыңар да, барып жерлерде ошол мектептерди, бала бакчаларды биз текшерген учурлар болуп атат. Ошол эле жашоочулардан, ата-энелерден бизге арыздар көп келип атат. Ошол мектептин директорлору 10 жылдан бери, 15 жылдан бери мектептин директору болуп иштейт. Өз туугандарыны жумушка алып алган деген арыздар келип түшөт. Ошолорду текшерип, ошол мектептин 2-3 мектептин директорлорун бүгүнкү күндө алып, ордуларынан башка директорлорду дайындашты. Ошол забройлоолор. Эми акырындык менен жылабыз. Эгерде ушул окуу жылы бүткөндөн кийинки жаңы окуу жылына биз ойлойбуз, болбосо ушул мектептин директорлорун дагы ротация кылабызбы, же болбосо жаңы жаш мугалимдерге биз сөзсүз түрдө алмаштырышыбыз керек деген ойду айткым келет.